Assalamu алейкум, урматтуу менин катталуучуларым, менин каналымдын сүйүктүү көрүүчүлөрү. Мен азыр эми шайлоо башталып калгандыктан теледебат алып барып бир аз убактым болбой атат. Мындай дагы бир кызыктуу материалдарды жасап чыгарайын деп. Бирок сөзсүз түрдө декабрдан баштап Кудай кааласа абдан көп арыздар келип түшкөн. Эми чын айтканда мына ушундай арыздар абдан көп. Декабрдан баштап кайра мына ушул арыздардын негизинде кайра шилеге программасын өз бириктеп, териштирип, эми кайсы бир деңгээлде мисалы үчүн калкка, элге жардам берейин деген ойдомун. Азыр эми кече шаарда дүүлүү кеп болду. Эми азыр көп биздин Ош шаарында мындай жетишпей атат да, жалпы журналисттер жетишпей атат, мисалы жакшы жаңылыктарды айтуу менен. Мына кечегеде мисалы жашылдандыруу көрктөндүрүү мекемесинин имараты болуп көрбөгөндөй өзгөрүп, ушунчалык бир шаан шөкөт менен бир чоң иш чарасы болду да, өтүп баратып жөнүнөн өтпөй мен ушул ишканага кирип тагын баш багып көрдүм. Бирок ал учурда камера жок эле. Өз көзүм менен көрүп тагын сүйүнүп, анан кийин ушул маалыматты да чыгарып коеюн дедим. Буга чейин социалдык тармактарда мен бермесем дагы дайын эле болуп баарыңыздарга жетишинче. Бирок мен өзүмдүн каналыма ушул нерсени да камтып киргизип коеюн дедим. Анын өзөктүү жерлерин гана, урунтуу жерлерин гана коюп туруп, сиздерге бир чагылдырып берейин дедим. Урматтуу көрүүчүлөр, ошон үчүн Жеңишбек Шермаматовичтин мисалы үчүн чын айтканда бул мэрия менен эч кандай биз Өмүрзак мырза бул материалды берип туруңуз, же болбосо бул материалды анча-мынча чагылдырып туруңуз деген эч ким деле жок. Болгондо мен муну менен эмнени айтам? Мына ушундай жаңылыктарды бөлүшө берсек, бири-бирибизди сыртта туруп деле тааныбай деле колдой берсек, анын эмнеси жаман дейм да. Ошон үчүн мен азыркы маалыматты ушул мезгилде азыр Ош шаарынын, Ордолуу Ош шаарынын мэринин өзөктүү сөздөрүн, таасир этүүчү сөздөрүн, анан бир кульминационный варианттардагы чагылдырылган кадрларды сиздерге берип коеюн да. Бул Ош шаарынын ортосунда, ордосунда, кучагында болуп аткан жаңылыктар башка дагы шаарларга сабак болсун деген гана максатты көздөп. Биз эми көктөндүрүү, жашындандыруу комбинаты деп кыргызча айтпай зеленхоз деп көнүп калганбыз да, каякта иштейсиң деп зеленхоздо иштейм депчи. Урматтуу зеленхоз жааматы, урматтуу карындаштарым, урматтуу бир туугандарым, жаңы имаратыңар кут болсун. Урматтуу коллегалар, сиздер ушундай татынакай кооз заманбап ишканада иштегени татыктуусуңар. Сиздер мондай татынакай заманбап техникаларга татыктуусуңар. Биз ушул татынакай кооз заманбап имаратыбызды, мынакей президентибиздин мондай татынакай белектерин 40 жыл күткөнбүз. 40 жыл. Мына Кудай кааласа 7 айда мына бар болду. Урматтуу коллегалар, мен сиздер менен сыймыктанам. Мен Кудай кааласа ушул Ошто канча мэр болуп иштейм, аны тагдыр насип. Бирок мен ушул Ошко иштегеним эч качан өкүнбөйм. Анткени мен кандайдыр бир деңгээлде өзүм салым кошуп, Оштун өсүшүнө, Оштун өнүгүүсүнө салым коштум деп эсептейм. Сиздер менен бирдикте. Сүйүктүү Ош шаарыбыз мындан дагы жашарсын, суктансын. Башка мамлекеттерден келген, башка ушул шаардан келген биздин бир туугандарыбыз биздин Ошубузду көрүп суктансын. Мынакей биздин Ош, мынакей менин Ош шаарым деп сыймыктансын. Урматтуу Оштук бир туугандар, дагы бир жолу жакшы заманбап имаратыбыз кут болсун, көп жылдарга кызмат кылсын, ушул жерден ийгиликтер болсун. Чоң рахмат. Көктөндүрүү жана жашылдандыруу комбинаты муниципалдык ишканасынын жумушчусу Базарбаев Сүйүнбай Шарипович сыйланат. Эми
урматтуу көрүүчүлөр, өзүңүздөр көрүп атасыздар, мисалы үчүн ушунчалык жан күйгүзүп айтып атат да, жан күйгүзүп, жан үрөп айтып аткан адамдын сөзү мына ушундай кийин баягы бир мезгилдердеги жаш балдар мен чоңойгондо криминал болом, мен чоңойгондо мындай болом, анан тигиндей болом деп өсүп келаткан келечек муунга бул жакшы аябай трамплин болуп атат да. Демек азыркы жаштар мен чоңойгондо мэр болом, мисалы үчүн. Кандай мэр болосуң? Мен Жеңишбек Шермаматовичтей мэр болом деши мүмкүн да. Мен Камчыбек Кыдыршаевичтей, мисалы үчүн, мен генерал болом, же болбосо мен Садыр Жапаровтай президент болом, же болбосо дагы ушундай жакшы бир топ адамдарыбыз бар, ошол адамдардай болгум келет деп өссө, анда биздин коомдун уучу абдан көп мындай жакшы адамдар менен толтурат деген ойдомун. Университеттерде, окуу мектептерде мен мэр болуш үчүн мындай билимдерди алышым керек деген келечек мундун абдан чоң отряды калыптанып өсүп жетилет деген ойдомун. Анан мен чоңойгондо бай боломун, мен чоңойгондо коррупционер боломун деген нерсени менимче бул азыркы жылдары мисалы жаштар келечек муну унутуп бере калды, ошо чынын айткандачы. Ошондой боло берсин, омен эч кандай жамандык болбосун деген ойдо. Каналды бул менин өзүмдүн каналым, Өмүрзак Азимкулов дегенде кандай иштетип, кандай сүйлөсөм деген өзүм билет. Албетте жакшы мындай бир жугумдуу жаңылыктар менен коштоп бере бермек. Жогорудагы сөздөрдү дагы улантып кетейин, урматтуу көрүүчүлөр. Абдан маанилүү сөздөр айтылды чынын айтканда. Бул эч кандай сиздерге бир зыян келбейт. Угуп туруңуздар. Зеленхоз мындай айтканда жок болуп кетүүнүн алдында турган ишкана бүгүнкү күндө шаардагы эң алдыңкы ишкана болуп калып, алдыга жылып калды. Зеленхоз шаарыбыздагы көркүнө көрк кошо турган, көйнөгүн тиге турган, көйнөгү менен көрсөтө турган ушул Зеленхоз ишканасы болуп эстелет. Шаардын көркүн көрсөтө турган, шаардын эртегин көрсөтө турган, шаардын кечегисин көрсөткөн бул Зеленхоз ишканасы. Кудай буйруса, мына бүгүнкү күндө элдин атынан Жеңиш Шератович ыраазычылык билдирип кетишибиз керек. Бүгүн Зеленхоз ишканасы шаарыбыздагы эң алдыңкы, эң мощный ишкана бүгүнкү күндө Зеленхоз ишканасы деп башыбызды бийик көтөрүп кыйкырып айта алабыз. Мен ушул жерге 42 жыл иштесем, мен азыр бул жерди тааныбай турам. Келип, чындап эле ушундай түшүп болуп калдыкпы? Кандай жерде иштедик эле, кандай шартка түшүп болдук деп өзүмчө аябай кубанып турган мезгилим. Жеңишбек Шермаматович, мен сизге өтө ыраазымын. Ыраазычылык, ишканабыздын атынан ыраазычылык. Эстедим. Пенсияга чыгып алдыңызбы? Ооба, иштеп атам. Эми азыр жаңы офис болду, кетким келбейт. Кетпеңиз. Мен бир сөздү айтпай калыптырмын, кечирим сурайм. Кудай кааласа 2026 жылдан баштап сөзсүз сиздердин айлык маянаңыздарды көтөрөбүз. Андан сырткары Кудай кааласа тети кең сайда атайын сиздер үчүн тазалык ишканасында иштеп аткан биздин кызматкерлер үчүн үй салып атабыз. Ошол үйгө Кудай кааласа жанагындай ипотекалык жол менен сиздерге беребиз. Жаққан жері, ушул иш-чарада ушул жерде иштеген кызматкердин толук үй менен күйүп кеткен экен да. Ошонун бардыгын мэрия өзүбүздүн чөнтөгүбүз менен оңдоп берели деп атат. Бул ар бир мамлекеттик кызматкерге болгон ошол мекеменин жетекчисинин стимулу да. Мына ушундай стимулдар ар бир мекемеде болсун деп тилек кылабы. Ал жерде интрига же башка нерсе болбосун, бири-бирин көрө албастыгы болбосун. Тескерисинче кубаттап, колдоп ушинтип турсачы, ошол адам, ошол мамлекеттик кызматкер, ошол кароолчу болобу, ошол гүл эгүүчү болобу, же болбосо таштанды жыйноочу кызматкер болобу, жан өрөп иштеп берет да. Карасаңыздар, ошол кызматкерге жасаган мамиле. Азыр мага Сонда Калматович менен Азамат өкөм айтып калды, ошо Зеленхозда атасы, апасы, бир туугандары өзү өмүр бою ошо Зеленхозда иштеп эмгектенген экен. Кечээ жанагы кырсык Кашкабактын ортосунда дегендей өрт чыгып, үйү толук бойдон күйүп кетти. Ким эле чыгыңызчы? Такыр. Я, салам алейкум. Кайсы жерде?
Урматтуу оштук бир туугандар, ушул Зеленхоз ишканасынын ушул эмге, элге, Ош шаарына жасаган кызматын эске алып, ушул биздин инибиздин үйгүп кетиптир. Ушу толук бойдон биз мэриянын атынан оңдоп беребиз. Макулбу? Жардам беребиз. Сарсаналуу кыжаттуу, макулбу? Эртең сонбой калмачы. Эртең алып келсеңиз, бүгүн кол тийбей калат. Толук акчасын беребиз, ремонт ишин баштасын. Макулбу? Давай, жакшы. Кана ажайып өзүңүз бир. Allahu akbar, la ilahe illallah, Allahu akbar. Allah berekeli kılsın. Berekeli olsun. Kutlu kılsın, mübarek kılsın inşallah. Бүгүн кайшылар курч. Барына жетсин да лента. Мына бер. Бир кабинетте 4-5 отурчу, ада бирде кабинет топалды. Мына Белый дом. Ак үй. Биздин мэриядан тартма кайда? Бул агрономдун кабинети. Burada kabinet çok önemli. Анан Азамат сага бир тапшырма. Тиги Курманжан энебизден баштап, ошо жерден баштап жолдун эки бети толук гүл болуш керек. Толук гүлдөр темеле ачылып, чачылып туруш керек, гүлчү. Заборлоруна чейин гүлдөр, эметик аркына чейин гүл, муш болуп туруш керек. Тиякта мынакей гүл жытам туруш керек да, жаркырапчы, мынакей мыякта, мынакей Зеленхоздун имараты деп. Кандай дедиңиз? Эң туура, ушундай болуш керек. Аты сенин зданияң мурда келсе, жанагындай неме болчу да, полигон болчу. Азыр кандай сонун болду? Эми ушуну сонун кылып караштырыш керек, түшүндүңбү? Бuyakta эмне кабинеттер? Бuyakta да адистердин кабинеттери. Адистер, Там гараж, там палаш. Тетигилери артында турбайбы? Булар алынат булар. Кышы немеде кышта кайтып коюлат. Водовоз, жайында водовоз, Мурдуна көрөйтүлөр, карды. Мына мурда карды мен моого чыгып алып кар күрөгөнбүз да. Мына. О мен тең кем моочу. Зил. Ооба. Буларды эми Кудай кааласа эртең комиссия карап атат. Ушул техникаларды өмүр бою айдаган кишилер бар экен. Өмүр бою. Ошолорго арзаныраак баада ошолорго беребиз, сатабыз. Эмесин беребиз да, белек кылып. Ооба, зил бул, зил. Бул водовоз, мына легендар жанагы трактор мына, муну да ремонт жасадык. Ушулар менен оокат кылыш элек. Жүрүңүздөр. Могу эме жана. Водовозу. Мына жанагы эмедеги тиги эме, сүрөттөгү. Ооба. Муну ремонт эметтик, ремонт кылдык. Мен айтам, ремонт кылам. Ремонт жаса, ти эметки чекти, жаңы техникалар келге чекти иштеп туралы деп актадык, көрдүңүзбү? Мына сырдап, краскалап, дөңгөлөктөрүн краскалап, ичтеринен бери оңдоп койдук мынакей. Өткөндө чехол салып койдум элем, мен чехолуна салып коюптур. Бул оталат бул. İşte жүрөт, Ооба. Жүргүлө. Ресторан бул. Ооба. Рабочилардын рестораны. Мынакей. Бизде мэрияда дагы жокмун да эмес. Мына бул жагында кухня. Мына. Кандайсың? Кандайсың? Бул жагы кухнясы. Мойка, эмес бардыгынын условиясы менен. Урматтуу менин катталуучуларым, элге, журтка жардам берем, мамлекетти өнүктүрөм
Менин атым калыш керек. Кийинки муунга сабак болуп ар бир жасалган ишим калыш керек деген максатта максатты көздөгөн адамдарга мен бир күмүш сырга да ал жогорку кеңешке депутат болуп барбай деле, же болбосо президент болбой деле, же министр болбой деле, же бир айыл өкмөт башы болбой деле адамдар бири бирине жакшы мамиле, элге жакшы бир эстен кеткис окуяларды, жакшылыктарды кылып койсо болот, жөн эле. Мисалы үчүн азыркы мына шайлоо жүрүп атат, шайлоо системасында ушундай жүгүрүп бараткан эле сүңгүп кирип ал жерге өзүнчө бир образ жаратып алып, мен депутатмын деген образга кирип кеткендерге көмүш сырга да. Мындай мамлекеттик кызматтарда чын-чынына келгенде бир иштеп, бир эл үчүн эмне жумуш аткардым деген бир суроону өзүңүздөр алдыңыздарга коюш керексиздер. Ошондой эле мен мындай дегим келет да. Мен чет мамлекетке барып окуп келдим, мен өзүм байыдым, азыр мен эч нерсеге зар эмесмин, эми эл үчүн иштеп беришим керек депчи. Сиз өзүңүздү гана байыттыңыз. Сиз кошунаңызды да байыткан жоксуз. Сиз бир тууганыңызды да байыткан жоксуз. Сиз атаңызды, апаңызды да байыткан жоксуз, чын айтканда. Сиз өзүңүздү байыттыңыз, туура, өзүңүздү байыттыңыз. Бирок ошону эми тажрыйба менен алмаштырыш керек да. Сиз иштеңиз биринчиден мамлекеттик кызматта, же болбосо бир жок дегенде бир 50-60 адамды кучагына алган бир бизнестин автору болуңуз. Анан келиңиз да. Мен өзгөчө мына жаш чыгып бараткан эл анча таанып бербеген ушул талапкерге карата айтарым да. Жөн эле мен депутат болушум керек. Ушу депутат жака барсам анан кийин сөзүм угулат экен, анан кийин үнүм угулат экен. Жок. Азыр технологиянын өнүккөн заманында сиздин үнүңүз чын-чынында кечирип болсо ажатканада отуруп деле сүйлөсөңүз уга берет, көрө берет азырчы. Ал ыйык трибуна эмес. Сиз сарайда мал багып атып деле ошол жерде айтсаңыз уга берет. Бул эч кандай мунун проблемасы жок, бул катастрофа эмес булчу. Ошон үчүн мен азыр келген депутаттарга айтарым да. Албетте дымактуулары бар, абдан көп тажрыйбалуулары бар. Алар иштей берсин. Аларга эч ким жолтоо кылган жок. Мамлекет тескерисинче шарт түзүп берип атат. Кээ бир депутаттарга кайрылам да. Депутат болуш оюнчук эмес, урматтуу көрүүчүлөр. Депутат болуш үчүн мисалы үчүн мен айтам, мисалы үчүн жогорку кеңештин депутатына чейин жасаган буга чейинки Оштун мэринин тарыхын карап көрсөңөр, азыр эми бул депутаттан да чоң бир орундукка ээ болуп калды да, мисалы элдин ушунчалык жан дүйнөсүнө орнуп алды да. Мына ушундай иштерди жасап, бир жерде мындай элдин батасын алып, элдин ушунчалык бир сүйүктүү бир адамын айланып туруп анан кийин депутат кылып алсак, же болбосо министр кылып алсак, же жана башка бир чоң бир үлкөн бир орундуктарга алып барып алсак, бул дагы жакшы нерсе да. Мисалы үчүн азыркы бизди башкарып аткандар, азыркы биздин лидерлерибиздин баардык баскан жолдору ошондой да. Мына ушулар азыркы отурган орундуктарына татыктуу деп эсептейм да. Татыктуу деп эсептейм. Мен чынын айтайын, моюнга алыш керек. Азыркы мисалы 90 депутаттын 50 депутатына мисалы бир гана мисалы ушул Оштун мэрин мен салыштырам да, мисалы татыктуу да 50 депутатына тең келет деп ойлойм. Ошол эле мезгилде Бишкектин дагы мэри мисалы үчүн жакшы иштеп кылат. Ошол эле мезгилде мисалы башка дагы бул эки ири шаардан башка дагы аймактардын шаардылардын мэрлери жакшы иштеп кылат. Алар өсүп келатат. Бирок алардын эң дымактуусу, алардын эң мисалы акылдуусу анан ушул сап башында тургандар ушул Ош анан Бишкек шаарларынын мэрлери. Эмне үчүн Ош деп атам? Себеби Ошто көп нерсе аткарылып атат. Бишкекте буга чейин жасалып келген, Бишкекте мисалы Бишкек дагы жөн турган жок, мисалы үчүн Бишкектин мэри дагы жакшы иштеп атат мисалы үчүн. Башка майда барат шаарлардын мэрлери өзүнүн акылын жетишинче иштешип атат, бирок сабак алып аткан чыгар балкимчи. Бул менин аналитикам, урматтуу көрүүчүлөр. Бул менин каналым, каалагандай сүйлөп, уксаңыздар угуңуздар, жакшы жагын угуңуздар. Кээ бир айтат, мисалы аябай көп сүйлөткенсиң, аябай эзилип кеттим, угуп тажап кеттим депчи. Жок, менин сүйүктүү катталуучуларым бар. Менин өңүмү, менин сөзүмү атайын ушуну кайра уккусу келгендер бар. Мен ошолор үчүн гана айтам. Уккусу келбей зерип кеткендер болсо, башка жумушуңуздарды кыла бериңиздер. Урунтуу ушуларды угуп алып туруп элечи. Мисалы үчүн сиз бул түз эфир эмес. Баштан аяга чейин угуп турган. YouTube телефонуңуздан көрүп атасыз. Түрдүрүп керектүү жерин өткөзүп угуп
ишти кыла берсеңиз болот. Бул да технологиянын өнүккөн заманында проблема эмес. Ошон үчүн урматтуу көрүүчүлөр, мен ушул эфирди чыгардым. Мен дагы көп нерселерди айтып берем. Мисалы үчүн жатык тил менен бир аябай илимий, билимий, коо сөздөр менен эмес, мына ушинтип эле айтып берем мен. Алдыдагы мына шайлоо өнүктүгү жүрүп атат, мыктыларды тандайлы, урматтуу көрүүчүлөр. Мурда чынча дегенде акчасы болсо дагы акылдуулар абдан көп болгон экен. Азыр акчасыз деп койсок, мисалы үчүн кечиресиздер, бул менин жеке оюм, акылдууларды көрбөй атабыз чынын айткандачы. Мурдагы эски депутаттарды эл чындап эле тоготпой калыптыр. Алардан ренжип, көңүл айнып бүттүр чынын айтканда. Ошон үчүн мурдагы депутаттар, мурдатам ушул канча чакырылыштын депутаттары 7-чи чакырылышка чейин иштеп, элди тажатып, иренжитип, көрсөк кускузу келе турган депутаттар келбей эле койбопсуздар чынын айткандачы. Мындай алып караганда чындап уят болуп атат. Ошол мурдагы депутаттардын эми анча-мынча 3-4% гана эл жактырган депутаттарыбыз бар экен, калган 97-98% эл жактырбайт экен, урматтуу көрүүчүлөр. Чын айтайын, эч ким жактырбайт экен. Мен ушул шайлоо кампаниясынын ушул эфирдик айлампасында, кухнясында жүргөн адам катары жоон тери менен сезип атам да. Эски депутатты шайлаганча эзин кетет деген экен. Жаңы депутатты оңдоп алыш азыркы биздин бийликтин колунан келет деп ойлойм. Ошон үчүн жаңы муун келсин, жаңы тактика менен келсин, жаңы жылдыздар келсин, жаңы парламент шайлансын, жаңы мыйзамдар кабыл алынсын, жаңы өлкөгө жаңыча көз караштар менен барсын. Кийинки биздин парламенттин депутаттары абдан мындай күчтүү болот деген ойдобуз. Мен дагы бир нерсе кошулбайм, урматтуу көрүүчүлөр. Легендарлуу парламенттин депутаттары дейт. Легендарлуу парламенттин депутаттарына шек келтиргим келбейт албетте, бирок легендарлуу парламенттин депутаттарына эч ким плюс койбоду. Мен өзүмчө аналитика жүргүзүп көрдүм. Жакшы иштешпеген экен чынын айтканда. Бул менин жеке оюм, бул менин конституциялык укугум айткандачы. Мен өзүм каралман айтып атам. Легендарлуу деген гана ат калбаса, депутаттардын көпчүлүгү менен ошол мезгилде карапайым элди ар кандай калчап, ошол мезгилде иштеген депутаттардын же болбосо башка биздин улуу адамдардын азыркы күндө биз анда мисалы акчасыз шайлоо болчу, анан мындай болчу, тигиндей болчу дегендердин байлыктарын көрдүңүздөрбү? Эсептеп көрүңүздөр мисалы үчүн. Байлыктары абдан көп. Ушунчалык көп жерлерде элешкен, көп мамлекеттик мекемелерди алып алышкан. Азыркы күндө ошол легендарлуу депутаттардын бирин дагы кедейин көрбөйсүң. Ошончо элеген байлыктарын азыр жыргап, унап, бала чакалары жеп жатышат мисалы үчүн. Жыргап жүрүшөт мисалы үчүн. Легендарлуу депутаттардын, ошол мезгилдеги депутаттардын Ошто, Бишкекте, ушул мамлекеттин ар кандай аймактарында абдан көп социалдык объекттерди басып алышкан мисалы үчүн. Мен ушундай ойлойм, мисалы, бул факт, эл билет, мисалы, бир да легендарлуу депутаттын бир 2 комнаталуу же болбосо жалгыздап объектилери жок. Бардыгы элешип алышкан. Ошол мезгилде эми булар эпчилдик кылышканда бир чети бар, приватташтыруу деп, прихватташтыруу деп, сиз ар кандай мыйзамдарга таянып, мисалы, ар кандай амал көйлүктөрдү кылышканда, эми анын ичинде бардыр балким, мисалы, ушундай мен аппакмын, мен таптакмын депчи. Бирок азыркы депутаттар, мисалы, таптакыр башкага окшошпогон нео депутат, жаңы форматтагы депутаттар менен толукталсын деген ниетте мен ушундай пикир менен сиздер бөлүшөм да, комментарий жаздырып калтырып коюңуздар. Бул менин оюм. Угуңуздар, жазыңыздар, сырдашалы, бири-бирибиз менен макулдашалы, анан улууларды сыйлап, кичилерди заттап, мамлекетти ушундай жакшы жаңылыктар менен ушундай кубаттап, колдоп тура берели. Урматтуу көрүүчүлөр, бул бирөөнү мактасаң эле ошонун шариги, мындай азыркы жаштардын тили менен айтканда, ошонун подхалими деп ойлобоңуздар. Эгерде сиз да кылсаңыз, сиз да мактайлы, келиңиз, сиз да бир жакшы иштердин автору болуңуз. Аны да мактап чыгарайлы. Башкасы абдан мыкты кетип атса, аны да мактап чыгаралы. Кыскасы, жакшылык менен жарышалы. Жакшылык кабарлар менен ар дайым сиздерге бөлүшөйүн. Жакшы туруңуздар. Кийинки дагы ушинтип кенен сүйлөп, ушул аудиториядан жолукканга чейин аман болуңуздар. Эң негизи оорубаңыздар. Азыр абдан грипп күчөп атат. Ден соолукту караңыздар.